қалпычы, аферист деген айтқан сөзіңіздер сіздерге жарашпайды. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зияддин Жамалдинов жер мафиясына аралашкандыгын айгинелеген аудио жазуу интернетке тарады. Мында ал Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Султанбек Жунусов менен талашып тартышууда. Мында өндүрүштүк зонадагы 5 гектар жерди калктуу конушка өзгөртүү тууралуу сөз болууда. 6 мүнөттүк аудиодо облус башчысынын сөзүнө карабай айыл өкмөт башчы бул ишти жасаса жоопкерчиликке тартылып калаарын айтып жатканын угууга болот. Көрдүңбү сен жайып болуп атабайсың. Ой, частный собственность болса көрдүң бар. Hiç кандай андай жок, ешкимдики эмес. Жайытпайт, эч кимге эгеси жок болсо эле. Кече айткандай жалсыз калты конуш турат, бирок мына жерде документти башка документтер тиркеп койгон аркасына. Тиркесе сен мына биринчи анасын сылат этпейсиң мына берген катына. Жердин сыланыш боюнча мен жоопкерчиликке тартылып калам. Жоопкерчилик тартыласың, сен айтып коем дагы, мен сени дагы айтып коем. Сен Төлөйкөн айыл өкмөтүнүн жери кетип атабы ошол жерде. Гипроземдин мына немелери толук эмес экен да шеп. Мен барып келейин онда гипроземге өзүм. Суранычы. Зияддин Жамалдинов өзү бул тууралуу комментарий берүүдөн карманды. Басма сөз катчысы аркылуу аудио жазууда эч кандай мажбурлоо же коркутуу болбогонун, атайын кыркылып монтаждалганын билдирди. Ошондой эле өкүлчүлүктөн аталган жер жеке менчик экенин, жеке ишкер өзү 5 гектар жерди өндүрүштүк зонадан калктуу конушка айлантуу маселеси менен облус башчысына кайрылгандыгын, анын негизинде сүйлөшүү болгондугун билдиришти. Биз ал аудио жазуун атайын уюштурулган деп эсептейбиз. Ошондой эле мындай өздөрүнө керектүү жерлери гана монтаждалган деп эсептейбиз да. Негизи ал жерде сүйлөшүү такыр башкача болгон экен. Мен бүгүн губернатор менен да сүйлөшүп такташтым. Мындай мажбурлап айтат. Жөн эле суранып, акылдашып атат да. Айыл өкмөт башчысы мененчи. Ошол 5 гектар жерди калктуу конушка өткөрсөк кандай болот деп. Себеби ал суранганын себеби Төлөйкөн айыл өкмөтүндө баягы жерге чыныгы муктаж бейбачыларга, ошол чыныгы муктаждар тандап жер тилкеси бөлүп берсем деген бир маселе менен айрылган экен да. Ошол кайрылууну гана ишке ашыруу максатында бул сөз болгон. Кызыгы аудиодогу айыл өкмөт башчысы 2 жума мурда өз арызы менен жумуштан кеткен. Учурда дыйканчылык менен алектенип жүргөнүн айткан Жунусов сүйлөшүү мындан 4-5 ай мурда болгонун тастыктады. Жумуштан кетүүмө аталган маселенин эч кандай тиешеси жок дегени менен арыз жазууга аргасыз болгонун мындайча түшүндүрдү. Аудио записти жаздырганга бизге телефону дагы ежедневник даже жада калса ручканы дагы акимге, губернаторга кирерде сырткарга таштап коюп анан кийин киребиз. Жанагы мыйзамсыз. Мен бирок ошол маалда эле мен четке капканмын. Мен андай ишке барбаймын деп. Мен чыдабай мындай ишке мен бара албайм да негизинчи. Анан негизи жумуштан мен карап көрдүм. Өзүм дагы кыйналып кеттим, менин үй бүлөм дагы кыйналды. Мага кереги жок деп азыр дыйкансың болуп талаада маке эктип жүрдүм эле. Аудио жаздырууда калктуу конушка айлантуу көздөлүп жаткан 5 гектар жер Төлөйкөндөгү жайыт жерлерге катарлаш жайгашкан. Бирок категориясы өндүрүштүк зона катары белгиленгени айтылат. Тиешелүү кызматтар аталган жер качан менчиктештирилип кеткени, кайсыл ишкерге таандык экени тууралуу ачык маалымат берүүдөн карманышты. Анык айта албайм, кайсы жер экенин так жерин биле албайм. Эгер ошол жерди көрсө, биздин атайын базабыз аркылуу кандай болуп катталып турганчы маалымат бере алабыз. Азыр так кайсыл жер жөнүндө айтылган боюнча мен азыр маалыматым жок. 231-контур ошол. Мен бул контур боюнча бизде маалымат жок. Биз каттоо боюнча беребиз. Ал жер илгертеден Сайыз малынан бери Зырыфпром болуп турган, өндүрүштүк багытта турган. Өндүрүштүк багытта турган. Социалдык тармактардан мен көрбөпмүн. Действительно мында эртең менен тең эле эл менен мында болуп атат. А так ошол өндүрүштүк багытта турган, жеке менчикке өтүп кеткен 5 гектар жер. Качан өткөн? Точно билбейм. Бизден эмес да, ал эми Зырыфпром өзүнчө ишканада, ал эми айыл өкмөткө караган эмес, жерлер дагы айыл өкмөткө караган эмес. Белгилей кетсек, буга чейин Жогорку Кеңештин 4 депутаты Ош облусунун башчысы Зияддин Жамалдиновдун мыйзамсыз аракеттери тууралуу парламент трибунасынан кайрылуу жасашкан. Ага карата Жамалдинов дагы өз жообун берип, негизсиз каралоо жүрүп жатат деп баалаган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.